Бүгүн 28 декабрда түнү 1 май райондук сотунда Жогорку Кеңештин депутаттары Асель Кодыранова, Ирина Карамушкина, экс-депутат Мербек Мискенбаев жана КСДПнын атайын өкүлү Кундуз Жолдубаеванын баш коргоо чарасы каралды. Анда Кодыранова, Карамушкина, Жолдубаева 9 февралга чейин үй камагында калтырылды. Ал эми Мискенбаев СИЗО 1 9 февралга чейин камакка алынды. Кодыранова, Карамушкина, Мискенбаев, Жолдубаева барымтага алуу, башламандык уюштуруу жана күч менен бийликти басып алууну уюштуруу боюнча айыптар коюлганы маалымдалган. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 530 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Финансы министрлигинин 31 октябрга карата берген отчетуна таянып, жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Жалпы карыз 4 миллиард 530 миллионду түзсө, мунун ичинен 3 миллиард 793 миллион доллар тышкы карыз, ал эми 737 миллион доллар ички карызды түзөт. Белгилей кетсек, сырттан алынган карыздын эң көбү Кытайдын экспорттук-импорттук банкынан алынган. Маалыматка караганда, Кыргызстан Эксимбанкка 1,7 миллиард доллар карыз. Эске салсак, ушул жылдын октябрында мамлекеттин тышкы жана ички карызын төлөөгө республикалык бюджеттен 34,55 миллион доллар бөлүнүп берилди. Булак Назар Ньюс KG сайты. Ноокат шаарында милиция кызматкерлери түнкү рейд учурунда бир адамдын өмүрүн сактап калышты. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы билдирди. Ош облусунун аймагында кылмыштуулукту алдын алуу жана коомдук коопсуздукту камсыз кылуу максатында түнкү рейд жүрүүдө. 28 декабрга караган түнү рейд учурунда милиция кызматкерлери Ноокат шаарында жайгашкан тамактануучу жайда самса жасоочу тандырдын ичинде калып калган адамды куткарышты. Окуя болжол менен түнкү саат 1:15 чамасында болгон. Түнкү рейдте жүргөн милициянын участкалык кызматкерлери, тактап айтканда милициянын ага сержанты Эрмекбай уулу Өмүрбек жана өспүрүмдөр менен иштөө инспектору милициянын майору Уларбек Кожошов тандырдын ичи түтөп жатканын байкап калышкан. Башка күндөрү бул учурда аталган жайда от жагылбаганын билген милиция кызматкерлери эмне күйүп жатты экен деп тандырдын ичин карашканда эс учун жоготкон белгисиз адамдын кийимдери күйүп баштаганын көрүшкөн. Милиционерлер ыкчам түрдө ал адамды тандырдын ичинен алып чыгышып, күйүп жаткан кийимин өчүрүп, алгачкы медициналык жардам көрсөтүшкөн жана тез жардам кызматын чакырышкан. Турмуш KG сайты. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өзгөчө дизайндагы коомдук даараткананын үлгүсүн сунуштаган кыргызстандык жарандарга сынак жарыялайт. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыкта ыйгарылат. Өзгөчө дизайн туристтерге арналган коомдук даараткананын долбоору 2020 жылдын ноябрь айына чейин өткөрүлмөкчү. Ал эми ошол эле айдын 30-унда чиновниктер корутунду чыгарып, жеңүүчүлөрдү аныкташат. Сынакта өзгөчөлүгү, стилистик жактан айкалышуусу, түзүлүшү, материалдын сапатына көңүл бөлүнөт. Жеңүүчүгө 15 000 сом берилет. Булак Назар Ньюс KG. Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаев 27 декабрда Оштун мэринин жаштар үчүн уюштурган жаңы жылдык кечесинде жылдын мыкты жаш жетекчиси наамын алды. Бул социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Мэриянын басма сөз катчысы Азамат Абсатаровдун айтымында, Саркарбаевке бул наам Instagram жана Facebook колдонуучулары берген добуштун негизинде ыйгарылды. Жыл мыктылары сынагын шаардык мэриянын жаштар иштери боюнча комитети уюштурган. Биз тараптан бир да адам сунушталган жок. Мисалы, мыкты жаш жетекчини комментарийге сунуштаңыз деген гана билдирүү болгон. Ошонун ичинен эң көп сунушталган Кылыч Саркарбаев болду. Бир эле Инстаграмда 1500 комментарий жазылган, деди Абсатаров. Ош облустук милициясы Саркарбаев ушул жылдын 22 сентябрында Ош шаарына жакын Фуркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун аткан деп маалымат тараткан. Кийин Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бул иш сотко чейинки өндүрүшкө алынып, териштирүү жүрүүдө. Көп өтпөй Саркарбаев Жынго каймана аты менен таанымал кылмыштуу топтун мүчөсү катары айтылып жүргөн Кадыр Досонов менен Ош шаардык убактылуу кармоочу жайында жанаша басып бара жаткан видео тараган. Мекеменин маалымат кызматы видео 2015 жылы тартылышы мүмкүн деп божомолдогон. Кылыч Саркарбаев Ош шаардык спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарып келет.
Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков Казакстанда учак кырсыгынан жабыркагандарга операция жасоо үчүн Алматы шаарына барды. Авиа кырсыкта жабыр тарткандардын жакындары жардам сурап кайрылганын дарыгер өзү маалымат каражаттарына билдирди. Белгилүү сыныкчы дарыгери Жумабеков бир нече хирургдардан турган команда менен шашылыш Алматыга жөнөп кеткенин билдирген. Анын айтымында кырсыктагандардын көпчүлүгүнүн буту, колу, омурткасы сынган. Иш оор болот. Ошентсе да биздин команда жапа чеккендердин баарына жардам беребиз деп ойлойм. Колубуздан келген аракеттин баарын жасайбыз, дейт Сабырбек Жумабеков. Марал ФМК сайты. Быйыл Чоңлай районунун тоолорунда тоотекелердин саны өстү. Бул тууралуу биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголоочу жаратылыш аймактары департаментинин аңчы адиси Алидин Мамажусупов билдирди. Буга чейин социалдык тармактарга Чоңлай районундагы тоодо жоон топ тоотекелердин чуркап бара жаткан видеосу жарыяланган. Алидин Мамажусупов райондо бир жылдары тоотекенин саны кескин түрдө азайып кеткенин айтты. Тоотекелерди атууга тыюу салынган. Аны аткан адамга 100 000 сом айып пул салынат. Бирок бир жылда 5 тоотеке атууга уруксат берилген. Ал үчүн ар бир атылган тоотекеге 10 000 сом төлөш керек. Ар жылы күз айларында тоотекелердин болжолдуу санын алып турабыз. Быйыл да санак жүргүзүлгөн. Азырынча айыл өкмөттөрдөн маалымат топтоло элек, деди Алидин Мамажусупов. Турмуш KG сайты.